Саясий элита бири-бирин сыйлаганды жана укканды үйрөнүшү керек. Ошондо гана өлкөдө өнүгүү жана ынтымак болот. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков мына ушундай пикирде. Ал эми бул элита курамында кимдер? Эгемендүүлүк алгандан тартып кыргыз өкмөтүн башкарган экс-премьер-министрлер жана жогорку кеңештин экс-спикерлери. Кыргызстандын саясий элитасы дагы бирибиз урматтап сыйлаганга, бири-бирибизди укканга, бири-бирибизди мындай конструктивдүү кызматташканга мындай үйрөнүшүбүз керек. Өзүнүн возможностун исчерпать этип бүткөн адамдар. Карыган, склероз болуп, эптеп дагы эле болсо бийликке жармашып, эптеп бир ушинтип барсак, жуукурлансак, жасакерленсек, патхалимдик кылсак, бир нерсеге илешип калабы дегендер барды жала. Бир мен ошонун ичинен карап туруп бар, конечно, ичинде бир кичине аракет кылып, тоскоолдуктар болуп калып, болбой калгандарында бар. Эми бардыгы эле сплошной эмес, но основном бардыгы эле өздөрүнүн немесин көрсөтө албай иштей алган эмес. Бывшийлардын бири Кыргызстанды алдыга жылдырганга аракет кылдыбы? Жок. Келишти, наживать этишти, талашты, тоношты, кете беришти. Мамлекет башчы келечекте сырткы жана ички саясатка тиешелүү бир катар чакырыктар күтүлүп жатканын да айтты. Бул элитанын күчү менен көптөгөн маселелерди чечүүгө болот деген ишенимин да белгилеп өттү. Ал проблемалардын көбүн билебиз. Бирок ошолордун дагы чыгуу жолдорун сиздерде мына угайында бүгүн мында чогулуп турабыз. Демек, президент шуларга зар беле, же болсо шуларга жалдырап калыппы? Президент онда эмне үчүн өзү советтиктер эмне үчүн айлык алат? Эмне үчүн жанындагы аппарат башы эмне үчүн отурат? Эмне үчүн парламент отурат? Эмне үчүн өкмөт отурат анда министрлер? Ошого окшогон жегичтерди, кыргызды кыргыз дебеген киргиздерди топтоп алып, акылдуу сынтып буларды элдин маскара кылганы мен коомдук ишмер катары эмес, Кыргызстан жараны катары түпүрдүм ошо жегичтерди. Сооронбай Шариповичтин бул немеси мага жаккан жок. Себеби ошол жерге келген экстердин бири дагы мамлекеттин өлүп экономикалык жактан, саясий жактан өзү өнүгүшүнө бири да салым кошкон адамдар эмес. Мына мисалы Чыңгышев келди. Чыңгышев эмне кылды? Чыңгышев мамлекетти уурдаган адам келесі және ақмақ болуш керек, қалғандар бүт уурдаш керек деп мамлекеттик деңгээлде уурулукка эмелерге жол салып берген киши. Апасы магылып бул калп айтуунун кара өзгөлүктөрдүн дагы Кыргызстанга биринчи алып келген. Биздин кечеги жашообуз тажатып бүттү да, жаңы жашоого түшүбүз керек. Себеби мурдагысын көрдүк. Бүгүнкүсүн көрүп атабыз. Эртеңки жашоо кандай болот деген чоң суроо турат да. Жолугушууга чакырылгандардын басымдуу бөлүгү президенттин багыты туура болуп жатканын айтышкан болсо, айрымдары ачык сын пикирин билдирген. Ар кандай программаларды айтасыздар, Аскар Акаевичтен, Курманбек Салиевичтен, андан кийинки президенттердин баары ушундай керемет программаларды алган. Ошол жерде ошо программалардын баарын ишке ашырабыз деген өкмөт башчылары отурат, колдоп берген депутаттар отурат. Бүт баары жалган. Баары жалган сөз. Кечинде КТРдан баарыңардын биз сизди колдойбуз, аябай жакшы болуп атат, кадырыңызга рахмат, туулган күнүңүз куттуу болсун деген гана калат да, КТРда калган сөздөрдүн баары жок болот. Анан силерге эл ишенеби? Кандай программа болбосун, баарын ишке ашыра турган ал эл болот дагы мамлекет болот. Мамлекеттеги кадрлар болот. Бүгүнкү күндөгү эң негизги маселе элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу. Мен калп айтпайм, мейли, ак карга катарында көрүп коесуңар, тартип көрбөгөн дегендей кылып туруп. Мен 25 жылдан бери көнүп калгам. Чыгып барып эл менен сүйлөшүп көргүлө. Милицияңарга ишенеби? Жок. Сотуңарга ишенеби? Жок. Акимиңерге ишенеби? Жок. Губернаторуңарга ишенеби? Жок. Ким ишке ашырат аны? Ким үчүн жасалды ошол программа? Жасырттан келип бирөөлөр жасап береби. Жасасак ушул жерде отургандарыбыз баарыбыз жасайт элек 25 жылдын ичинде. Жасалбайт ал нерсе. Элдин ишеними болмайынча эч нерсе жасалбайт. Элдин ишенимин кантип кайтарабыз? Таза шайлоолорду өткөргөндө кайтарабыз. Мына бүгүн жогорку кеңеште отурган ар бир депутат 6 миллион сомдон турат. Булардын баасы 6 миллион сом. Элдин добушун алып келдиби? Акчаны таразага салып келишти. Ошон үчүн бүгүн жогорку кеңеште бир да бир атактуу же жазуучу, же акын, же профессор, же окумуштуу жок. Бүт базардан чыккандар келди.
Анан ушулар мыйзам жазабы. Мен каттап айтам, кечирип койгула бирок. Мен тарыхтын алдында жүзүм жарык болгусу келем. Мен дагы сиздердей кылып мактай алам, көкөлөт алам. Бирок ачуу чындык андан кымбатыраак турат. Ошол шайлоо мыйзамын эгерде жогорку кеңеш жаза албаса, биз мына жана Ишенбай Дүйшөнбич айткандай 6 киши жазып, кол коюп тапшырып бергенбиз колдоруна. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кантип шайлоо өткөрүү керек? Канткенде биз баягы акчаны таразага салган эмес, интеллектуалдык аң сезимди таразага салган, Алтай Асылханович айтып аткан акылды аң сезимди, Медеш Шеримкулович айтып аткан мамлекеттүүлүктү таразага салган инсандар качан келет Кыргызда? Аны караган эч ким жок. Эмнеге? Себеби аны караш үчүн баш керек да. Аны түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул биржа. Муну өкмөттү колдоп бер десе колдоп берет. 3 күн өткөндөн кийин кокуй жаңылып калып турбуз, муну кетириш керек экен десе, дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Ушул өкмөт. Биз Аскар Акаевдин мезгилинде нааразы болуп жүрүп турбуз. Чөнтөк парламент болуп калды, юридический отделге айланып калды деп. Биз ошондо ар бир министрди керек болсо өткөрбөй коет элек. Эмнеге? Программасы жакпайт эле. Бүгүн мени кечирип коесуздар, өкмөт башчыңардан баштап вице-премьериңиз бирөөсүн да тааныбайсың. Кайдан келип калды? Эмне болгон киши, тажрыйбасы кандай? Ал кандай принцип менен келип атат? Мени жакшы көрөт, менин айтканымды жасайт. Натыйжада эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Областтын, райондун жетекчилери, урматтуу коллегалар, күлкү болуп атат бардык жерге барганыңыздарда. Силер деле угуп атасыңар, тойго барып атасыңар, бардыгыбыз эле Бишкекте көрүшүп жүрөбүз. Туфли сатып жүргөн, темир сатып жүргөн, башка сатып жүргөн киши губернатор болуп калды деген маселе ар бир жерде болуп атат. Улуттук стратегия боюнча, улуттук стратегия Конституциядан таптакыр түшүнүгү жок кишилер жазган муну. Эмнеге? Себеп президентте ыйгарым укугу жок маселелердин баарын президенттин мойнуна жүктөп койгон. Неге? Коркот. Мен 2009-жылы айттым эле, баягы Царины түзгөндө, Курманбек Салич. Игорь Витальевич не даст соврать. Курманбек Салич арабаны аттын алдына коюп чапкан киши кулап түшөт бир күндө. Конституцияда жок, бирок цари бар. Дал ошондой. Конституцияда жок укуктарды президентке берип атат. Стратегиялык өнүгүүнү ким көзөмөлдөйт, ким башында турат деген нерсе. Бул чарбалык маселе. Бул экономикалык маселе. Ушул элибиздин жалпы деңгээлин кандай кылып көтөрөбүз? КТР, ЛТР сыяктуу мамлекеттик телеканалдарда ушундай дискуссиялар болгондо көтөрүлөт. Чакырып койгон болсо, куттуктаганга эле кетишет кыргыздар. Айланайын куттуктап, чапан кийгизип, бетинен өп, тебетейди жаап, кеткенден кийин ушундай өкүртөшүп мына жерде кээ бир кишилер айтып кетишти, кеткен киши. Ошо кеткен кишини үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган киши болдуңуз деп бата бергенсиздер ушул жерде отуруп да. Эми кеткен экен, кечеден бери тепкилеп атасыздар. Элчилер боюнча бул жерде аябай катуу мамиле кылышыбыз керек. Элчилер бул мамлекеттин жүзү сыртта, кыргыз мамлекеттин жүзү. Бир кезинде мен Аскар Акаевичке айттым эле, Абдыган Эркебаевдин эсинде болсо керек, спикер болуп отурганда. Ушуларды кайсыл экскаватор менен чукуп таап алып атасыз деп. Кыргыздын баары ушундай, кебетелерин карабайсызбы деп. Бүгүн үйлөнбөгөн жигиттерди, эки бала төрөбөгөн, тарбиялабаган кыздарды бүтүндөй баарын элчи кылып жиберип атабыз. Аларга ким кантип мамиле кылат? Россиядагы, Москвада казактардын элчисин карап көргүлө, бывший премьер-министр. Өзбекстандын элчисин карагыла, Россиядагы. Булар стратегиялык мамлекеттерге зубрларды жиберет, кечирип коесуздар. Анан үйлөнбөгөн жигиттерди алып барып, анысы көрүнгөн приемдордо мас болуп көчөдө калып калгандарды булдай маскарачылык болгон эмес. Элчилердин сапатын карап көрбөйсүңөрбү? Четтеги биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эми үчүн ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эми үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган. Эмне максат менен? Мына Россиянын канча жараны бар Кыргызстанда? Кече президенттик шайлоо болду, 4 жерге участок ачышты.
А болгону канча шайлоочу бар экен Россиянын ушул жарандарда? Болгону 1000ге жетпеген киши бар экен. А бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн. Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге уруксат бердик. 18 000-ин дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып кууп чыктык. Ошондо мамлекет болобузбу биз? Анан ошондо мен ишеним пайда болобу, ишеним жаралабы. Эң акырында айтарым, урматтуу коллегалар, кыргыз бийлигине элдин ишенимин кайтармайынча программаны алтын тамга менен жазсаңар дагы эч нерсе эч качан ишке ашпайт. Интернет желесинде да орун алган жолугушууга байланыштуу пикирлер арбан. Бул жерде 2-3 киши эле алдыңкы саясатчы деген сөзгө татыктуу болбосо, калганы бүт эле жеп ичип байыган жемкорлор, кыргыз элинин казынасына кол салуу аркылуу байыган уурлар десек туура болот. Элита имиш. Ушулар Акаев менен Бакиевке кошомат кылып, бийлик, байлыктан башканы ойлогон эмес. Жээнбековдун акыл айтчулары ушулар болсо, жыргатыптыр. Булар президент үчүн эле элита болбосо, булар элита эмес. Туура, саясий элита бири-бирин сыйлаш керек, биринин жегенин экинчиси жабыш керек, коррупцияны токтотпош керек, тууган урукту, саан уйду сатпаш керек. Ал эми чортамандар саясий элитанын көзүн карап жашаш керек. Башка арга калбай калды. 27 жылдан бери ушул билермандар элдин эсебинен жан багып келатышпайбы? Бул мите курттар болгон элита сүрөйлөрдөн качан кутулат экенбиз? Эскерте кетсек, жолугушууга экс-төрагалар Медеткан Шеримкулов, Алмамбет Матубраимов, Мухар Чолпонбаев, Абдыганы Эркебаев, Алтай Бөрүбаев, Ишенбай Кадырбеков, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Адахан Мадумаров, Айтыбай Тагаев, Зайдидин Курманов, Ахматбек Келдибеков жана Чыныбай Турсунбеков катышкан. Ошондой эле жыйынга мурдагы премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Амангелди Муралиев, Феликс Кулов, Азим Исабеков, Игорь Чудинов, Жомарт Оторбаев жана Темир Сариев да катышты. Мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү аракети активдешти. Депутаттардын тобу тарабынан даярдалган долбоорду парламент кабыл алса, камактагы 1000ге жакын киши бошотулушу мүмкүн. Бирок мунапыс саясий куугунтукка кабылды деп абакта отурган саясатчылардын айрымдарына гана колдонулушу мүмкүн экендиги айтылууда. Эреже боюнча өкмөттүн жана башка мамлекеттик органдардын пикирлерин сураганбыз. Анда өкмөт мамлекетке чыккынчылык кылуу жана коррупция беренелер боюнча айыпталгандарга мунапыс берүүнү алып салууну сунуш кылган. Анткени коррупцияга айыпталгандарга боштондук берүү коомчулукта туура эмес кабылданат деген жүйө келтирди. Бирок биз төңкөрүш, башаламандык уюштурууга аракет кылды деп айыпталгандар ага кирсин деген позицияда турдук. Мына ушундай жагдайларды эске алып, өзгөрттүк. Жакын арада жалпы депутаттардын талкуусуна чыгарабыз. Буйруса мыйзамды жаңы жылга чейин кабыл алып калабыз деп ойлойм. Карга карган көзүн чокпойт деген туура да. Айран ичкен кутулуп кетип, челек жалаган тутулат деген сөз бул ата бабадан калган сөз. Тоо урдагандарды 10 жылга камап, төө урдагандарды условно кезишип кутулуп атат. Мындай пикирлердин келип чыгышы абакта отурган саясатчылардын боштондукка чыгышы талап кылынып жаткан учур менен байланыштырылат. Бирок мунапыс жарыяланып эркиндикке чыккан саясатчы коюлган айыптоолорду моюнга алган болуп эсептелет. Мунапыс деген бул кылмыш кылып, түрмөдө өзүн тартиптеп алып, өзүнүн белгилүү жакшы жактарын көрсөткөн адамды 5 жылга берсе 3 жылда, 5 жылда болса 2 жылда чыгарышып мунапыс берип. Чыкканы менен кылмыш деген эмеси менен чыгат ал. Ал акталбайт. Долбоорго ылайык мунапыс берилиши мүмкүн делгендердин катарында Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаровдор жок экенин саясатчылардын жактоочулары маалымдашты. Бирок айрым абактагы саясий фигураларга боштондук берилиши мүмкүн. Жөнөкөй эле бир жылкурдоо, койурдоо, тоогурдоо түрмөдө жөнөн жаткан адамдар жатат. Аларды кыйнап эле плановый системада шу адамды урдабаса да урдат деп туруп кыйнап, баягы өздөрүнүн методдору бар, билесиңер. Ошо менен түрмөдө отургандар бар. Эмне үчүн аларга мунапыс берилбейт? Сегиз конституцияда баарыбызга бирдей да. Эмне үчүн бир 10 чакты саясатчынын гана кызыкчылыгы деп мыйзамдарды бузушубуз керек, же өзгөртүшүбүз керек. Мунапыс берүү ишин массалык түрдө пайдалануу керектигин айткандар да бар. Мисалы өкмөттө, парламентте, өлкөнү башкаргандардын баарына мунапыс жарыялап, мындан ары мамлекеттик бийликке такыр келтирбеш керек. Коррупцияга кошулбаган деле жок. Бардыгы кошулган.
Бардығы мына азыр бирөөнү сындап катуу айтып аткандар да кошулган. Анткени система өзү ошондой болгон. Бардыгына амнистия кылып туруп, бирок мындан ары эч кимиңер мамлекет башкарууга жолобойсуңар. Техникалык таза иллюстрация кылыш керек дегенде. Технический команда келиш керек, технократтар. Кыргызстанда акыркы жолу мунапыз 2016-жылы эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата берилген. Ошол жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык анда 3000 адам боштондукка чыгаары айтылган. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12 000дей адам кармалууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун штаб кассасы делген маалыматтын тарашы коомчулукта түрдүү пикирлердин келип чыгышын шарттап отурат. Кайсыл бир топ муну жөн гана жалган жалаа катары кабыл алса, башка бирөө өткөн шайлоодогу көрүнүштөрдү эске алганда жарыяланган маалымат чындык деген ойдо. Эч ким даттанган жок, Facebookка жазган жок. Мен андай акчаны алган жокмун. Анткени алар бүт баары бир жерге колду койгон. Анткени ошондой акчаларды берип атканда, мисалы 7 миллион берип атса, кантип эле жөн эле берип койсун, жөн эле сөзгө ишенип. Бир расписканы алат, бир счет фактураны алат, кол койдурат. Ошон үчүн ошондой документтер бар болгон үчүн баары эле унчукпай атат ошон үчүн. Президенттин басма сөз кызматы маалыматтарды жалган деп сыпаттаган билдирүү таратты. Бирок бул жол менен ажоого абийир алып келүү мүмкүн эместигин айткандар. Өлкө башчысы башкача жол тутса туура болмок деп турушат. Мисалы көз карандысыз комиссия аркылуу текшерүүлөрдү жүргүзүү менен. Анан ошо комиссия аныктагандай айтыш керек да, ал чынбы жалганбы, туурабы? Импичментке чейин барыш керек дегендер болуп атат, туурабы? Ошон үчүн муну эртелеп комиссия түзүүнүн негизинде анан кийин гана токтотсо болот да. Түйүнө чейин барып туруп көрүш керек. Чынбы, каяктан келген, мүмкүн мына коррупциядан түшкөн акчалардан кеткендир, аны билбейбиз да. Аны текшериш керек. Ансыз мүмкүн эмес. Жээнбеков айтып атат, жок дейт. Эми намаз окуган киши, ажыга барып келген киши болуп атпайбы? Аллаху акбар. Кыргызстан халкынын басымдуу бөлүгү мусулмандардан турары белгилүү. Өлкөнүн бийлик башындагылардын көпчүлүгү ислам баалуулуктарын аздектеп, анын талаптарын аткарары, ыймандуулукка чакырган момундук сыпаттарга ээ инсандар катары кабыл алынып, көпчүлүк тарабынан колдоого алынары талашсыз. Мунафыктын эки жүздүүнүн 3 сыпаты бар. Биринчиси сүйлөгөндө жалган сүйлөйт. Экинчиси убада кылып эч качан убадасын аткарбайт. Үчүнчүсү аманатка кыянат кылат. Бүгүн ошол саясатчыларыбыз, ошол эл башкарып аткан адамдардагы жүздө-жүз сыфаттар шулар болуп калды. Эл алдына чыкканда жалган сүйлөйт. Шайлоонун алдында көп убадаларды берет, бирок бирин да аткарбайт. Андыктан декларация толтуруудан соң саясатчылардын чынчылдыгына ишеним дагы бир ирет солгундаган айтылат. Элди каалаганча алдаого мүмкүн эместигин ыймандуу атка минерлер да түшүнүшү зарыл. Пайгамбарыбыздан сурашты, момун жалган сүйлөйбү? Пайгамбарыбыз жок деди. Момун жалган сүйлөбөйт. Жалганчы менин үммөтүм эмес деди. Ал намаз окуза, ал орозо кармаза, ал башка кылса, ажыга барса, зекет берсе, канча жакшылык кылбасын, эгер жалган сүйлөсө кабыл болбойт. Пайдасы жок. Ошон үчүн жалганчылык бул шайтандан. Аллах жараткан махлуктардын эң биринчи жалганчысы, жалган сүйлөгөн махлук шайтан алейхиллана. Шайтан шундай кылат экен да, адамды жалган сүйлөш ниет кылган адамга келип, биринчи жалганды таалим берет. Мындай деп койсоң алданып калат адамдар. Анан биринчи жалганды сүйлөгөндөн кийин адамдардан экинчи суроолор пайда болот. Неге, кантип, кандай деген. Анан эми өзүң алдай бер деп таштап койт экен. Болду, шуну менен жалганчы батып кетет, жалганчылык. Ал ортодо укук коргоочу Нурбек Токтакунов шайлоо кассасына байланыштуу маалыматтарды негиз кылуу менен президент Жээнбековго импичмент жарыялоого болоорун да билдирген. Ал инициативаны парламентский комиссияны түзүп, парламенттин жарымынан көбү колдош керек. Анан кийин 3 айдын ичинде парламенттин 3төн 2 бөлүгү ошо импичментти колдош керек. 2016 жылдын 9 декабрында Түштүк Корея парламенти өлкө президенти
Пак Кын Хеге импичмент жарыялаган. Анын кызматтан бошотулушун колдоп улуттук кеңештин 234 депутаты добуш берген. 56 депутат каршы, 2 депутат добуш берген эмес. Импичментке Пак Кын Хе менен анын эски таанышы Сой Син Силдин айланасындагы коррупциялык чыр себеп болгон. Натыйжада Түштүк Корея президенти кызматынан алынып, кылмыш жоопкерчилигине тартылды. 2016 жылдын 31 августунда Бразилия Сенаты президент Дилме Роусефке импичмент жарыялоо үчүн добуш берген. Кызматтан кетишин 61 сенатор колдосо, 20 сенатор каршы турган. Дилме Роусефке импичмент жарыялоо аракетине анын салык мыйзамдарын бузгандыкта жана мамлекеттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыкта шек жаратканы себеп болгон. 2012 жылдын июль айында Румыния парламенти президент Траян Бесеске импичмент жарыялаган. 432 депутаттын 258 кызматтан кетишин колдоп добуш берсе, 114 депутат каршы болгон. Бесести кызматтан бошотуу демилгесинде конституция беренелеринин бузулушу негиз кылынган. Бирок аракеттерден майнап чыккан эмес. Президент өз кызматында калган. 2012 жылдын 22 июнунда Парагвай Сенаты президент Фернандо Луго өз кызматтык милдеттерин так аткара албай жаткандыктан импичмент жарыялаган. Ага негиз катары Куругуату шаарындагы жергиликтүүлөр менен полиция кызматкерлеринин кагылышуусу көрсөтүлгөн. Анын натыйжасында 17 киши каза болгон эле. Президенттин кызматтан кетишин 39 сенат колдогон, 4 сенат каршы болгон.